Салам достор, Кыргыз жаш күч коомдук бирикмесинин мен сүйгөн китеп долбоорунда бүгүн конокто Гүлжан Муратова эжекебиз болмокчу. Кандайсыз эже, ден соолук иштериңиз жакшыбы? Жакшы, чоң. Азыр биздин достор менен саламдашып, өзүңүз тууралуу маалымат берип өтсөңүз. Саламатсыздарбы? Биз буга чейин бир канча китептерди окуганбыз. Анан ошол китептердин ичинен ошол 3 китепти алдык. Анан элге пайдалуу же болбосо биздин жаштарга пайдалуу боло турган, өзүбүзгө алган пайдалуу жактарын айтып берсек деп ойлоп атабыз. Жакшы. Азыр биринчи китепти кайсы китептен айтып бересиз? Ошол автору Мамбет Асан Ибраев агайга таандык. Эмне үчүн китеп окушубуз керек? Бул китепти алган себеби негизи мектепке барганда деле алфеден баштайбыз го. Ошол сыяктуу эле бул китепти жаңы окуп баштайм деген адамдарга жакшы мүмкүнчүлүк да. Себеби бул китепте кантип китеп окуш керектиги тууралуу, анан кенен, анан кайсыл багыт менен кайсыл китепти тандай турганыбыздын, мындайча айтканда алипеси да, китеп баштоонун, ким китеп баштап атса дагы ошол китептин алипеси деп айтсам болот. Ошол себептен ушул китептен баштасак деп ойлойм. Рахмат. Анан ушул китеп, мисалы эмне үчүн китеп окушубуз керек деп башында өзү эле айтып атпайбы? Эмне үчүн окушубуз керек экен? Эми менин оюмча азыр бул китептин ичинде 10 томдук же 100 томдук бир китеп жазылган да негизи. Өзү чакан китеп, 100 канча барактык эле, 120 ушундай эле барактык жазылган китеп, бирок бунун ичинде сен бир 10 томдук китеп окугандай эле болосуң да, себеби жалпак тил менен аябагандай көп маалыматтар жазылган. Биз кайсыл багытты каалап же болбосо адам китеп окусу келген учурда бир нерсени талап кылат да, жан дүйнөсү үчүн. Ошол жан дүйнөсү талап кылган нерсени бул китептин ичинде жазып койгон да. Жалпак тил менен бул китепти мен орус тилдүү дагы сколдо ошол орус тилдүү жакшы кыргызча билбегендерге деле сунуштай берем да, себеби бул китепти алар окуса деле түшүнбөй калбайт да, сөзсүз түшүнүшөт. Анан мен сунуштап көрдүм, бир 2-3 адамга, бирок окушту түшүнүшөт экен. Бул ой эле жазылган китеп экен деп, мурат кызыгып, биз менен бул китеп тууралуу көбүрөөк сүйлөшүштү да. Анан китептин алипеси деп айтканга дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүк болду деп айтсам болот. Жакшы, анан жана айтып өтпөсүзбү, бул жерде ошол эмне үчүн китеп окуш керек экенин айтып берет, анан китеп тандоолор боюнча ошолорду баягы кандай ыкмаларды колдонот экен, кандай ыкмалар менен тандап же окуйт экен, ошол жөнүндө кененирээк токтолсоңуз китептин ичинен. Китептин ичинде бул жакта бөлүм болуп жазылган. Китепканалар тууралуу жазылган, Кыргызстанда канча китепкана бар. Анан алардын китепканалардын базасы тууралуу жазылган. Ошол эле кайсы китепти силерге баштасаңар ылайыктуу болот экендиги жөнүндө жазылган. Дагы тез окуу боюнча азыркы учурдун актуалдуу темасы болуп аткан тез окуунун дагы бир канча ыкмасын жазып кеткен да. Ошондой эле китеп тууралуу бул китептин өзү басмаканада аябай жакшы чыга кетебичи негизи. Анан кыскача адамдарды кызыктырган анекдоттор менен жазып кеткен. Анан анекдоттор дагы мындай китепке байланыштуу же окууга байланыштуу, маанилүү, жөн эле күлбөйсүң сен, ага мындай жан дүйнөң менен, ичиң менен мындай кубанып күлө турган дагы тамашалар жазылган да. Анан эң кызыктуу жери бул китептин ичиндеги мындай сен кайсыл убакытта окугуң келсе ошол учурда окуйсуң да. Анан бул китепти мен өзү 1 сааттын ичинде отуруп окуп кое турган китеп. Аябагандай мүмкүнчүлүк жок учур болсо, көчөгө дагы же сыртка же машинанын ичинде дагы алып отурганга да ылайыктуу китеп. Себеби бул китепти жука, жумшак, анан сумканын кайсыл бөлүгү болсо да батып кете турган китеп болгондуктан алып окуй бересиң да. Жакшы, анан ушул китептин эң сизге бир таасир эткен жери кайсы жери болду? Балким окуя же адамдын бир нерсеби? Бул неме 4 мүнөттүк китеп оку деген окуя бар да китептин ичинде. Анан ошол көзү азиз адамды бир ошол китеп окубай эле көчөдөн кетип баратат. Ал окуянын ичинде мындай жазылат: көчөдөн кетип баратса, таякчан көзү азиз адам өтүп бараткан болот. Анан ал адамды карап, эми
лестницадан түшүп атканда жардамдашып койсомбу деп ойлойт да. Анан десе жок, ал адам ошол жолдордо мындай канча бир убакыттан бери жаттап калгандай эле тиги кишиден тың болуп басып бараткан болот. Анан ал азыр машина урунуп кетет го же автобуска түшкөндө жардамдашып койсомбу деген ойлор менен келатканда, анан метрого келишет аларчы. Ал адамдар аркасынан нечип келе берет, бирок экөө ошол бир аймакта анан ошол метродо чогуу түшүшкөн болот да. Анан түшкөндөн кийин ал киши метрого отурган убакта бир бара турган жери 4 эле минуталык убакыт болгон болот, бирок ал ошол таякчасын жыйнап, сумкасына салып, анан ойлойт да, азыр эми бул эмне кылат болду экен деп. Ал жакта отурган адамдардын көбү наушник угуп отурган, же болбосо телефон чукулап отурган, же болбосо уктап аткан, же терезеге карап аткан адамдар болот да. Ал эми ал ошол көзү көрбөгөн азиз адам болсо алып чыгат дагы ошол өздөрүнүн мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн атайын китепти алып окуп баштайт да. Анан бара турган жери 4 мүнөт болот, бирок жанындагы китеп жок экенине аябай эметет, өкүнөт да. Ал адам болсо көз азиз болсо да ошончолук китепти окуп, анан 4 мүнөттүн ичинде көп сабак ала алат да. Анан ал айтат аягындачы, эмне үчүн биздин мүмкүнчүлүгүбүз кенен турса, биз китеп окубайбыз. Ал эми бул адам ушул жашоосу үчүн күрөшүп, же болбосо көбүрөөк дагы бизден дагы кыйын маалыматтар билет экен деп. Жана баягы башында ойлогон азыр кулап кетсе керек, анан жыгылып кетет деген оюнун баарынан кайтып, мен дагы китеп окушум керек экен, же болбосо баардыгыбыз китеп окушубуз керек экен деген ойго келет да. Бул жактан аябаганда мындай таасирдүү окуя ушул болуп эсептейт. Жакшы, анан сиз айтпадыңызбы жаңы 1 саатта окуп койчу китеп депчи? Негизи эле тез окуу үчүн кандай ыкмаларды колдоносуз өзүңүз? Негизи тез окуунун өзүнүн бир топ ыкмасы бар да. Негизги башында ойду бир жерге токтоп алыш керек. Ойду бир жерге топтоп, анан сенин көздүн бир аз көнүгүүлөрү болот. Ошол көздүн көнүгүүлөрүн, же болбосо кол көнүгүүлөрүн, ошол менин оң жарым шары, сол жарым шары деген бөлүктөрдү иштетип, эки тарапта тең, анан көзүңдүн көрүү аянтын дагы кеңейтип, андай караганда сен бир тамганы карабаган болушуң керек, же бир сөздү эмес, жалпы ошол китептин сыртындагы сүрөтү менен автору ким экенин жалпы карап өтүш керек. Мисалы үчүн китептин сыртынан мисал ала турган болсок, ал эми ичинен болсо, ошол сен бир сөзгө такалып отурсаң, ошол жерден анда китепти түшүнүш дагы. Себеби адамдын мээси биз элестеткенден дагы аябагандай тез иштейт экен да. Анан көпчүлүк айтып калышат да, мен китеп окуп атсам башка ойлорго кирип кетем депчи. Жок, андай эмес. Сен канчалык китепти тез окусаң, ошол убакта түшүнүгүң дагы аябагандай кенен болот да. Анан ошол тез окуп атканда адам канчалык батыраак окуса, ошончолук китепти дагы жакшыраак түшүнөт. Ошол себептен ыкмалары аябагандай көп, өзү бир канча ыкмасы менен жанагындай ойду топтоп алыш керек, көздү көрүү аянтын кеңейтип алыш керек. Андан кийин окуп атканда дагы башка нерселерге көңүл бурбаш керек. Анан сырттан чыгып аткан үнгө дегендей нерселерди дагы топтосо болот. Анан китеп окуштун өзү пайдалуу болот, себеби сен ал ойлошот адамдар тез окуу болгондо китеп окуунун мындайча айтканда рахаты жок калат депчи. Жок, сен дагы көбүрөөк китеп окуйт экенсиң да, анан рахаты дагы көбүрөөк болот экен да. Анан мени тамашалап калышат, бул китепти жейт депчи. Рахмат. Анан бул китепти окуп калышыңызга ким же эмне себеп болуп калды? Мен бул китеп чыкканын өзү 2 жолу окудум да. Көпчүлүк учурда башында жаңы чыккандан кийин окугам. Анан кийин ошол китепти таптакыр окуй элекмин, же дагы кайсы китепти сунуштайсыз деп сурашкан учурда мен ушул китепти сунуштадым көп адамдарга. Анан ичинде эмне бар деп сураганда мен бир аз эстеп калгандарым болгон үчүн анан дагы жаңылап кайта эстеп коюш максатында китепти кайталап окудум да. Сунуштаганда дагы сен билген нерсеңди сунуштасаң дагы жакшыраак болот. Анан билбей эле мен бир жолу окуп койдум эле, анан ушуну окусаң болуш керек десе, ал адам дагы ал китепти окусу келбейт да. Бир жыл мурун окуп койсо кантип окуйм деп ойлошу мүмкүн да. Анан ошол себептен биз ойлодук, дагы бир сыйра кайталап окуп коеюн. Анан чын эле көбүрөөк китеп окушума кайта бир мотивация болду. Анан жаңы эле айтып берген окуядан дагы көбүрөөк сабак алдым да.
кичине эле мен дагы көбүрөөк китеп окусам болот экен деген мындай оюм дагы ошондой. Китепти биринчи жолу окуганда башкача таасир болот, экинчи жолу окуганда дагы жаңы нерселерди ачып аласың да. Кандай болду ушул экинчи жолу окуганыңызда? Ал биринчи жолу окуганда ошол тез окуу жөнүндө эмес, жаңы китеп чыкты деген бизде бар го. Бул китеп популярный деп окуп коюшта, анан мен окуп бүттүм ал китепти деп интернеттин заманы, Инстаграмга, сториске жүктөш үчүн деле окугам, бирок бир топ эле пайда алгам. Андан кийин быйыл же жакында окуганымда ошол айтып атпаймынбы, дагы көбүрөөк китеп окуп калдым. Улам окуялардан да таасирленет экенсиң, жакшы китептерди окугуң келет экен. Сенин мындай болот экен да. Мен окуп койгон китептерди өзүмчө сыймыктанып жүрсөм, дагы көп адамдар менен барлашсам, алар аябагандай менден дагы жакшы китептерди окуп койгон экен да. Анан мен аларды окуй элекем. Ошон үчүн кичинеден баштап өзүм мындай нерсе бар да, кичинекей китеп окусаң өзүңдү кыйын сезип каласың да, көп китеп окудум деген түшүнүккө келипчи. Анан бул китеп мага ошондой жаңы китептерди башташка себепчи болду. Себеби мен калың гана чоң көлөмдөгү китептерди окуштан мындайча айтканда коркот болчумун. Анан ойлодум, баштай берсе эчтеке болбойт экен деп. Жакында эле баштадым андай чоң китептердичи. Анан өзү 500-700 барактык китептерди окуштан коркот болчумун. Ашып кетти 350-400 сом барактык китептерди окуп жүрдүм. Анан ошол чоң китепти башташка да кайта себепчи болдум. Жана келиңиз анда экинчи китепке өтөлүк. Суроо жаралып калса биринчи китепке кайра кайтып келесиз. Ооба. Экинчи китеп кайсы китеп? Экинчи китеп бул Икигай деген китеп. Чыкканына 1,5 жылдай болуп калды окшойт. Дегенде өзү бул 2016 эле чыккан жаңы китептердин катарында экен. Анан бул китеп тууралуу башында баштаганда эле мага кызыктуу нерсеси, башында китепти окуп атканда ачып, сыртын окуп, анан сүрөтүн карап, андан кийин мазмунун окуп, анан авторлору ким болду экен деген кызыгуу болду. Анан окусам, авторлорун эң кызыгы булар япондор жазбаптыр да бул китептичи. Экөө тең Испанияда төрөлгөн, испандык ошол Японияга кызыккан адамдар жазган экен. Өзү бир канча жыл Японияда иштеп жашаган же япониялык компанияларда иштеген эки адам жазган экен. Ошондо мындай кызыгуу да көбүрөөк пайда болот экен да бул китепкечи. Бул эмне жөнүндө китеп экен? Баягы испандыктарды айтпайсызбы, алар барып япондордун өзгөчөлүгүндү же эмнесине көңүл буруп, суктанышып жашашкан экен. Япондордун көбүнчө бул жакта негизи көп узак жашаган элдердин катарындагы. Анан бул жакта мындай айтат, япондордун узак жана бактылуу жашоосунун сыры эмне деп ошого кызыгышкан да. Анан кызыккандан кийин Японияга келип, ошол аймактарды кыдырып көрүшкөн, ошол эки испандык бул китепти жазган авторлор. Анан кызыккандан кийин бир топ көп кызыктуу нерселерге кабылышкан да. Эң эле мындайча айтканда булар көргөнүнөн анан таасирленип, анан ошол таасирленген нерсесин жазган да бул китептин ичиндечи. Жөн эле япондордун айтып койгону эмес да, кызыгуусу, таасирленүүсү болгон үчүн жазышкан. Анан Японияны кыдырып жүргөндө бир дүйнөдөгү эң жашыл аймактардын бири деп 5 аймак бар экен. Ошол аймактын бири Японияда жайгашкан экен. Ошол шаарда жашагандар дагы өзүнчө бир Япониянын майда-майда аралдары болот го. Ошол аралдын ичиндеги бир жашыл аймак тууралуу да жазышкан. Ал жака да саякатка барышкан. Ал жакта адамдар көбүнчө өзүнүн кылып аткан ишин сүйөт экен да. Ишти сүйүү же болбосо ишке кызыгуу бул икигай деп айтылат экен да. Анан биз жанагы хобби деп коебуз го. Ошол жалпылап түшүнгөндө икигай бул хобби болуп калат экен да. Сен ишиңди сүйсөң, бул дагы икигай болот экен да. Сен ишиңе кетип атканда, мен жумушка кетип атам деп кетсең, анда бул сен жумушка барып аткан болот экенсиң да. А сен жок, ушул ишти мен жакшы көрөм деп кетип аткан болсоң, үйдөн чыгып атканда, анда сен икигайыңа кетип аткан болот экенсиң да. Сени кылып аткан ишиңди сүйүшүң керек экен. Анан азыркы ошол жаштарга да айтып кое турган нерсе,
тандап аткан кесибиңерди ошол келечекте өмүр бою иштей турган кесипти туура тандап алсак, анда биз өзүбүздүн икигайыбызга кезип кеткенбиз да. Если биз ошол тандап аткан кесибибиз өзүбүздү кызыктырбай же ата энебиздин каалоосу менен же жакындарыбыздын же мода болуп аткан кесип болсо, анда биз жумуш табат экенбиз, кийин биз икигайыбызга мындай жете албайт экенбиз. Анан адамдын өзүнүн бир таланты болот го, сүрөт тартуу же ыр жазуу деген сыяктуу, мына ошол нерселер дагы икигай болуп эсептелинет экен. Биз ошол жалпылап айтып койдум го, хобби депчи. Ошол хоббибиз болот экен да, бул икигайыбыз. Анан китептин ичинде дагы узак жашаган япондуктар жөнүндө жазган. Негизи айтылып коюлат го, аял киши узак жашайт депчи. Анан өзү 122 жашка чыккан узак жашаган аял бар экен. Ал эми Японияда эң узак жашаган 115 жаштагы эркек киши дагы бар экен да. Анан ошол эркек кишиге жолукканда айтат, 115ке чыккан эркек кишини биринчи жолу кезиктик депчи. Анан 90 жашында өзүнүн 98, 86, анан 102, 105 жаштагы досторун чогултуп алып, анан туулган күн өткөзгөн дагы бар да бул жактачы. Бизде өзү элүүгө чыккандан кийин 50 жылдыкты белгилеп коюп, анан канча бир жок, ал 80 жок, 99 жашка чыкканын туулган күнүн белгилеп аткан бир туулган күнгө барышкан да эки авточу. Ошол да мындай кызык окуялардан да бизде чындап жанагы 10 жыл, 40 жылдык белгиленбейт, 50 жыл, 60 жыл, 70 жыл деп 10 жылда бир өткөзүп коебуз го. Анан 80 жылдык анда сонда бир өткөзүлөт. Кыргызстанда орто жаш 70 жаш болгон үчүнчү, ал эми алар болсо өткөзө беришет экен. Анан ошонусу аябай кызык болду да. Анан бизде деле бар го ар кандай жаштагы досторубузчу. Алардыкы дагы ошол 99 жашында, 105 жашындагы, 89 жаштагы, 93 жаштагы досторун чакырып алып туулган күн өткөзүп, ошол досторун чакырып алып, анан туулган күн өткөзүшөт да. Сонда ушул узак жашоонун сыры эмнеде экен? Эң биринчи бир себептери? Адамдын көп стресске батпаганы биздин узак жашообузга. Анан мынтип айтылат экен, мен стресстемин деп айтсаң, анда сен стресске түшөт экенсиң да. Же мен депрессияда болуп атам, азыр мен стресс болуп атам деп жатып ала турган болсоң, же элдин баарына мен депрессияга түшүп калдым, стресстемин деп айтып бере турган болсоң, сенин подсознанияңа ошол нерсе сиңип, анан сен стресске да түшөт экенсиң, же стресстен эч чыкпайт экенсиң да. Жок, эч нерсе болбойт, эми бул нерсе стресс деген нерсени булар аябагандай аз колдонушат. Биз азыр мынтип айтып коебуз го, Кыргызстанда элдин баары стрессте жүрөт, депрессияда жүрөт. Анда Кыргызстан эч ага эле стресс, депрессия өзүн батырып койгон экен да. Ал эми япондордо ал түшүнүктүү таптакыр колдонушпайт экен. Канчалык ошол сөздү аз колдонсок, бизде депрессия, стресс деген нерсе жок болот экен. Мен ошол икигайды окугандан кийин мен маанайым чөгүп калды, же бир нерсеге жинденип атам деген нерсени көрүп айтпай калдым да. Ал эми стресс болуп атам десе, элдерге таң калып коюп атам. Мындай өзүмдү атайын подсознанияма китепти окуп атканда сиңирдим да, жок, стресс деген нерсе мен узак жашоомо, же мен бактылуу жашоомо, же өз убагынан мындай туура нерсени кылышман тозот экен. Андан көрө бул нерсени алып салайын деп, анан колдонбой атам. Анан сүйлөшүп атканда ошол айтып калам, ой, стресс жок нерсе экен көрсө депчи. Анан эмне кылабыз депчи. Себеби китепти сен көбүрөөк дагы эстеп калгың келсе, сен бир 5 барак окуйсуң, 10 барак окуйсуңбу, ошондон кийин мен китеп окудум да деп туруп, анан алдыңдагы кишиге же жаныңдагы адамга айтып койсоң, ал дагы сенин эсиңде көбүрөөк калат экен да. Анан сен ошол нерсени мынтпешибиз керек экен, же бул нерсени кылбаш керек экен, бул нерсени кылыш керек экен десек, дагы көбүрөөк китеп эсибизде калат экен. Ошон үчүн мен икигайды окуп атканда окуп, анан барып эле мону мынтиш керек экен, тигинтиш керек экен деп айтып берип, анан көбүрөөк дагы эсимде калган жерлери болду да. Жакшы. Анан ошо икигай китебин кандай адамдар окушу керек, мисалы, кайсы багытта өзүн издеп жүргөн, же бир кесиптин ээлери окуса ушундай көбүрөөк таасир берет деген ой сиздин оюңузча? Менче жеке оюмча азыр
китепти негизи баардыгы эле окуш керек болуп атат да. Кыргызстанда аябай актуалдуу китеп окубагандын айынан бир топ караңгылыкка түшүп кеткен нерселер көп эле болду. Анан кесиптин ээлерине эмес, менче студенттен баштап бир жашоону өтүп калды, мага деле кереги жок деген нерсеге таштап койгон 50 жаштагы адам деле окуса, бул китептен кайта бир жаңы дем күч алып, анан да жакшыраак окуйт деп ойлойм да. Себеби бул китепте бул кесиптин ээлери же болбосо бөлүнөт го. Бул эмне үчүн китеп окуш керекти, жаңы китеп окуйлу деп аткандар болуп атса, ал эми тигил жакта мисалы үчүн мугалимдер үчүн деген түшүнүктөр болушу мүмкүн да. Ал жок, бул китепти баардык эле адамдар окуй берсе. Мугалим болобу, ал архитектор, инженер болобу, китеп окуган адам, ар бир китеп окуган адам окуса, дагы өзүн көбүрөөк мындайча айтканда жашоого болгон кызыгуусу, стресстерин азайышы, анан жумушум көп болуп атат, мен жетишпей атам деген адамдар дагы окуса дагы жакшыраак болот да. Себеби кантип убакытты экономдош керек экендигин дагы түшүнүп алат. Себеби медитациянын же болбосо ошол сенин ишиңди сүйүш керек экендигин түшүнгөн адам бул китепти окугандан кийин дагы убактысын көбүрөөк нерсеге коротуп баштайт, жетишип баштайт. Анан ар бир китепти окугандан кийин таасир эткен каармандар болот да, көпкө чейин эсине иликпей. Ушундай каармандарды жолуктура алдыңызбы? Брайан Трейси бар го. Анан ошол дагы ошол өзүнүн икигай тууралуу, ошол Брайан Трейсинин икигай тууралуу айтылат. Ал идиш жууганды жакшы көрчүкөн. Анан жөн эле идиш жууп койбой, ал кечинде анын иши аябагандай көп, анан кечинде барып алып, анан кашыктарды өзүнчө бөлүп коюп, тарелканы өзүнчө бөлүп коюп, айнек идиштерди өзүнчө мындай өңүнө жараша кайсыл идиш экенин бөлүп коюп, стакандарды өзүнчө бөлүп коюп, анан ар бирин алып жууганда аябагандай рахат алчу экен да. Мындайча айтканда, өзүнүн жакшы көргөн нерсеси ошол болгондуктан ал ошону икигай деп эсептеп, анан идиш жууганын жакшы көрчү экен да. Бул кечки убагында кылган иши болчу экен. Баягы эмне себептен окуп калдыңыз, жана башкалар эмне үчүн окуш керек, ошонун жөнүндө айтып берсеңиз да. Мисалы, көп жашагысы келип калабы бул китепти окугандан кийин? Негизи өзү мындай кылып баштайт экенсиң да, сен китеп окугандан кийин, анан башка китептерди карап, сен кийинки список түзүп баштайт экенсиң да. Анан ошол список түзүп баштаганда, анан китепти ушунда кошуп койгом да, мындайча айтканда, өзү атайын кагазга деле жазган эмесмин, жазбайм деле көп китептерди, анан сыртынан карап ушуну окуш керек экен деп ойлор болуп, анан кийин бир китепти өткөндө ошол 3-4 китеп болгон болсо списокто мындай коюм да, анан ошол китептердин бирөөсүн анан окуп бүткөндөн кийин экинчи ушул алган китебим икигай болуп калды да, анан алып окуй бердик. Өзү 3 күндө окуп бүттүм бул китепти. Анан айттым го, ошол бирөөгө айтып берсе дагы жакшыраак болот деп, ошол элдерге айтып берип, жана мындай бергенден кийин өзүмдүн оюмда калып калган, түшүнүгүмдө көрүп калып калган китептер ошол болду. Анан айттык, жалпы эл бүт баардыгы эле окуй берсе, менче студенттер окуй берсе дагы жакшыраак. Мектеп окуучуларына ал нерсени же болбосо түшүндүрө албашыбыз мүмкүн. Ал эми студенттер уже жашоонун бир аз түшүнүп, оор кыйынчылыгын көрүп калгандан кийин убакытты кантип бөлүш керек болгон кызыгуулары пайда болгон кезде бул китепти окуп койсо дагы жакшыраак болот деп ойлойм да. Ошон үчүн студенттерден өйдө баардык кесип окуй берсе, окуса болот. Авторго жолугуп калсаңыз, эмне күтүлөңүз же сурооңуз түшүнүш болот? Авторго жолугуп калышы мүмкүн, бирөөсү 81-жылкы экен, анан бирөөсү болсо 68-жылкы экен да. Анан жаштарына карап дагы балким жолугуп калышы мүмкүн. Анан десе мен сунушум деле болбойт го, бирок дагы башка өлкөлөрдү дагы кыдырып көргүлө, балким Кыргызстанга да келип көргүлө, биздин дагы жакшы нерселерибиз бар деген сунушту айтышы мүмкүн. Же дагы ушул экөө аябагандай мындай жакшы жүп болуптур да, анан бири-бирин түшүнүп,
бирине бунун ою мындай болчу, менин оюм мындай дешип, экөөнүн биринин оюндагы мындай калтырбай жазган да бул китептин ичиндечи. Анан эки адамдын ою болгон үчүн дагы кызыктуу болду деп ойлойм да. Анан мага бул китеп негизи сунушталган медитация кылыш үчүн бул китеп аябай пайдалуу экен дегенден дагы ошол списокко кошуп койгон болчубуз. Жакшы. Азыр эми 3-чү китепке өтсөк, 3-чү китепти кайсыны айтып бергенсиз? Бул ошол гений, тентек, гений, анан ошол гений дагы болуш керек, анан тентек дагы болуш керек. Гений болгондо сен бир эле сызыктын ичинде жүрүшүң керек. Өзү биз генийлерди ошентип түшүнөбүз да. Ал эми тентек болсо дагы баягы тентек кылган адамдарды түшүнөбүз, бирок ошол нерсени бир сызыктын ичинде эмес, башка бир багытта карап көргөн да. Анан өзү бул кыргыз эле автор, анан Ормон Хаям деп бул псевдоним атын коюп алган өзүнүн. Анан өзүнүн атасына арнап жазган экен, бирок жашоодогу көргөн мындайча айтканда тажрыйбасын Кыргызстан үчүн бөлүшкөн да. Өзү сырттан окуп, анан сыртта ошо Түркияда жашап, анан ал жактагы жашоо менен Кыргызстандагы жашоо, же ал жактагы айлык акы менен Кыргызстандагы айлык акы, же ал жактагы бизнес кылуу менен Кыргызстандагы бизнес кылуу деген нерселерди жазган. Анан дагы ошол гений тентекти окугандан кийин жанагы популярность деген түшүнүктү дагы көбүрөөк ойлонуп баштадым да. Себеби сенин атың белгилүү болсо, анда дагы көбүрөөк мындай ойлонот экенсиң да, сага адамдардын кызыгуусу көп болот экен. Мисалы үчүн бүгүн бир жерге ярмаркага бардык, китеп. Анан ал жака бизде башында логотипибиз жок болчу. Анан логотипибиз жок кезде биз тинтип эле карап өтүп кетип атышкан да адамдарчы. Андан кийин биз ошол атайын демдин логотипин койгондон кийин адамдар келип көбүрөөк кызыгып башташты. Анан чын эле аябай бул сага бренд деген түшүнүк маанилүү экендигин ойлоп, анан биз ошол эле тигил жактан көрүнбөй турган нерсени биз плакатта, бул жакта дем деп жазылып турган плакатты колубузду бийик көтөрүп алып, дай карап турду. Чындап адамдардын кызыгып келүүсү дагы көп болду да. Эми китеп албашы мүмкүн. Себеби бизде китеп алуу, китеп сатып алуу маданияты бир аз өсө элек, чындап айтыш керек. Анан китеп албаса дагы, булар дагы чыгыптыр деген ошол аз дагы болсо белгилүү кызыгып койгон, ошол келишип, карашып, анан ай деп карашкан адамдар болду да. Себеби бул жакта бренд же болбосо ошол сенин түзгөн логотипиң, ошол аты аябай маанилүү экенин дагы да түшүндүм. Негизи бул китепти окугандан кийин атка аябай маани берип баштагам да. Сенин жеке брендиң болсо, ошол нерсеге анан сенин авторитетиңе каралат экен да бул нерсечи. Ал жакта ошол эле китеп болчу, бирок биздин логотипибиз жок болчу. Бул нерсени мен ага чейин бул гений тентек китебинен окугам. Андан кийин логотипти биз ылдый жакка койгондо бир аз эл келди. Ал эми биз өйдө кылып туруп анан кыймылдатканда дагы көбүрөөк адам келди да. Сенин мындайча айтканда атың дагы көбүрөөк мындай маанилүү ойнойт экен. Аты жакшы. Бул жерде гений анан тентек tutпайбы? Биздин көрүүчүлөр, окуй электер баягы түшүнбөй калышы мүмкүн. Гений, тентек экөө бир тентек болсун депчи. Ошону бир түшүндүрмөлөр бар экен, окуялар аркылуу бар экен. Эмне себептен гений, тентек? Бул жакта өзү Кыргызстандын ичиндеги келгенден кийин, анан ошол Турцияда окуган автор, анан ал айтат да, жөн эле мындай ат аябай маанилүү. Анан адамдарды кызыктырыш керек дейт да. Себеби бул китепти башка аталыш менен айтып койсок, карап туруп бунун ичинин көбүнүн баары эле сүрөт экен деп окубай коюшу мүмкүн дейт да. Ал эми бул жакта болсо гений тентек деп турса, бул
ат эле кызыктар экен деп адамдарды дагы мындай өзгөчөлөнгөн нерсеге тартсаң дагы кызыктуураак болот дейт да. Мисалы үчүн мынтип айтып койсо, саат сатам деп жазып койсо да, саат сатылат деп жазып койсо да. Ал эми бул жакта фирменный саат сатылат деген айтылып турса, анда адамдар дагы фирменный экен. Ал жактан баасы же болбосо аталышы, баасы эч кандай роль ойнобойт экен да. Же болбосо ал сааттын кандай иштеши дагы маанилүү эмес экен. Бул жакта фирменный саат сатылат экен деген түшүнүк келет экен да. Ошол нерсени айтып туруп, анан китепти окутуш үчүн бул логотип тууралуу жазылган китеп деп айтсаң, көп адамдар окубашы мүмкүн да. Ал эми гений тентек деп туруп, анан ичинде ошол Кыргызстандын ичиндеги мындайча айтканда бизнестеги каталар тууралуу дагы жазылган да бул жактачы. Же болбосо акча каражатты туура эмес коротуу тууралуу жазылган. Ошол эле биздин Кыргызстандын ичиндеги жанагындай логотиптердин же болбосо ошол эмблемалардын туура эмес жасалган каталары тууралуу жазылган. Анан акчаны экономдобоо же бизнеске кантип салуу, анан ал өзүнүн дагы жеке каталары болгон, өзүнүн дагы түшүнбөстүк, билбестиктери болгон, же болбосо акча эле баардык нерсени чечет деген ойлор дагы болгон автордочу. Ошол нерселеринен дагы түшүнүктү таштап коюш үчүн дагы бул китепти ошол кызыктырыш үчүн нерсени жазган да. Гений тентек деп айтылышынын дагы бир себеби ушул экендигин жазган да автор. Ар бир мисалы чыгарма, көркөм чыгарма окуп атсаң деле, мотивациялык китептерди окуп атсаң деле, вау дей турган жери болот да. Ушундай турбайбы депчи, же болбосо таасир этип, ушул мага керек экен депчи. Ошондой жерлерди таап алдыңызбы? Ооба. Негизи бул жерде мен ошол убакыттагы таасирленген нерсе мындай болду. Акчаны сен бирөөдөн айлык кылып эле алып койсоң, жеке ошол өзүмө турмуштук тажрыйбаман келди да. Акчаны өзүң жөн эле алып койсоң, анда сен ошол өзүңдүн эле акчаңды мындай коротуп кое бересиң да. Сен айына канча миң аларың маанилүү эмес, сен ошол канча миң алсаң ошол айлыкты сен таратып коесуң же буга колдоносуң тиге деп айдын аягында бөлүп колдонуп коесуң. Ал эми ошол эле акчаны сен бир жеке фирманын болобу ошол акчасын сен колдонуп атканда буну бул жака каратышың керек. Бул акча келсе мен бул жака каратышым керек. Айдын аягында бул төлөм бар, айдын аягында айлык бар деген маселелерди ошол автор жашоосунда жашап өткөн экен да. Анан мен да ошол нерсени ошол бир аз жашадым да. Акча көрсө ушул жактан бөлүнөт турбайбы деп. Бул китепти окуп бүткөндөн кийин деп ойлонуп койгом. Анан акчанын тартыштыгы жаралган жерде же кайсыл жака бөлүш керек экендигин, же буну акырын бул жака, теңин бул жака бөлөйүн деген түшүнүктөр келгенде, анан мен дагы китептен окубадым беле, көрсө бул ушундай нерсе экен деп ошол убакытта мындайча айтканда ошол экономикалык кризис болуп аткан учурда бул китепти окудум. Автор дагы ошол жашоону жашаган экен да. Анан мага таасирленген убагы, анан чечиш жолдорун жазган. Мен ошол жолдорду колдонуп анан чече алдым десем болот. Мисалы кандай жолдор? Себеби мындай акча өзү неме кыла берет экен да, билинбей эле тигил жака деле бул жака деле кете берет экен да. Анан биз ойлойбуз, ал айлык алып иштеп жүргөндө ошол нерселер мындай каяка королуп атканын билбейт экенбиз да. Анан мисалы үчүн если сен ошол кассир болуп ошол иштерди кылып көргөнүңдө, анан тигил жака жеткизиш керек, бул жака жеткизиш керек маселелерди көрүп чечиш керек болуп калат экен да. Анан сен акча таппай каласың ушул маселелер менен ошол жака жооптуу болуп иштеп калганда, анан түшүндүм да, мен могул нерселердин балким ойлонуп койдум, эгер кийин мен бизнес ачып калсам, ушул каталарды да башыман өткөзүп койгонум дагы жакшыраак болду депчи. Ошол маселелерди чечип атканда, анан ошол кассир жагын карап атканыңда сен ошол акча чечип, ошол нерселер сага көбүрөөк сабак болот экен да. Анан бул акча жок, буга акча жетпейт, тиги акча жетпейт деген маселелер келип калганда, менен автор айтып атпады беле,
могул бизнестен анткени бул өзү жаңы келгенде Кыргызстандын ичинде кайсыл бизнес популярный болуп атат, анан жайында өзү бизде жана летний кафелер аябай мода болуп кетет го. Ошол ачып, анан уже кыш келгенде анысын жаап коюп, анан иштете албай калат да. Ошол убакта ишчилерин таратып, анан өзүнүн ошол мурун жанагындай логотип кылган ошол фирмаларда иштеп жүргөн Турциядачы. Ошол тууралуу жазат да, автор, анан айтат, ошол иштерди дагы токтоткондай, өзүм жалгыз иштегенге, креатив директор да өзүм болушум керек болчу дейт. Бүт баардык нерсени өзүм кылып баштаганда анан ойлондум дейт. Акча могул нерсеге кетет экен. Көрсө биздин бөлүктөрүбүз ошол жакта экен депчи. Мен да ошол акчанын тартыштыгын көргөн учурда ошол чечиш керек да, айла жок, ал нерсени сен жооптуу болгондон кийин ошол ишти кылышың керек. Сен каалайсың, каалабайсың, сен ал жерди бирөөгө түртүп таштап кете албайсың, же директорго түртүп албайсың, мындай кыла албайсың. Анан чечиш керек, же болбосо сен акчаң каяка карап кеткендигин таап чыгышың керек. Ошол маселелерди китепти окугандан кийин чече албайсың. Жакшы, анан эмблема жөнүндө айтып кетесизби, логотиптер жөнүндө? Мисалы, бул жактан окуп, ошол катаны чын эле жашоодон көрө алдыңызбы? Ошол логотиптерди көргөндө же эмблемаларды көргөндө каталары эмне чындап эле көрүнүктүү турбайбы деп? Сен ал нерсени түшүнгөндөн кийин анын ката экенин дагы көбүрөөк түшүнөт экенсиң да. Сага мындай нерселерди кылып коюшат го. Кыргызстанда магазинди баласынын атынан коюп коюшат. Же болбосо атасынын атынан коюп коюшат, баланча ата, баланча апа депчи. Бул нерсе аябагандай чоң ката экен да. Себеби сенин магазиниңди жакшыраак кылып, дагы бизнесиңди ошол эле короткон ошончо акчаңды сен бир ат менен, мындайча айтканда, жок кылып өлтүрүп коет экенсиң да. Мисалы үчүн Бексултан деген аттарды коюп коюшат го, же Бексултан деп ат коюп коюшат дагы. Анан ошол нерсени бул кайсыл десе, Бексултан десе, аны адам түшүнбөйт да. Же өзүнүн кичүү баласынын, же улуу баласынын атынан, же жалгыз кызы болсо ошонун атынан коюп коюшат. Бул аябагында чоң ката экен да. Эгер сен дагы ишиңди көбүрөөк, анан Кыргызстан өзү туристтик мамлекет го, жазаса кышкы туризмде өнүгө турган мамлекет. Анан келсе Бексултанды окуп алып, алар аябай таң калышы мүмкүн, күлүшү мүмкүн да. Кантип ушул болсун, мындай эмес деп. Ал эми брендке чыгыш үчүн ал аттарды койбой, дагы сенин магазиниңди өнүктүрө турган нерселерди койсо дагы жакшыраак болот экен. Мисалы, ошол магазинге ат коюп жаткан учурда эмнелерге көңүл буруш керек экен? Көпчүлүк нерсеге, мындай бир нерсеге байлап койбош керек экен да. Көп багыттуу болуш керек экен. Сен мисалы үчүн магазиниңдин ичинде жалаң продукты кыласыңды, же болбосо ал жака хостовар дагы биреби, ошондой эле мындай баардык багытты ала турган болсоң, сен ошол нерсенин бар экендигин билгизе турган ат коюшуң керек экен да. Бунун ичине кирсем, мен жалаң эле жанагындай жашылча жемиш таап калам эмес. Мен бул магазиндин ичине киргенде мен баардык багыттагы нерселерди таап чыга алам деген түшүнүк менен кириш керек экен да. Адам ошол нерсени аң сезимине киргизип, магазиндин атын окуп туруп, Бексултан десем, эмне баласын таап чыганбы деп ойлонбош керек да, туурабычы. Анан же болбосо кичинекей балдарга тиешелүү нерсе эмес, мындай дагы көбүрөөк багытты ала турган нерсени кылыш керек экен да. Анан адамды кызыктыра турган нерселерди дагы койсо, аттан необычный ат койсо дагы, же болбосо мындай кыргызча ат коюшсо, же болбосо көп багыттуу болгон аттарды койсо, адам кайрылып туруп мындай чыгып кет, жөн эле ошонун жанынан басып кетпегидей аттарды койсо дагы ошол коюш керек экен да. Мындайча айтканда, бир китеп дүкөнү ачылды го Бишкекте, Сонунго дегенчи. Сонунго, эмнеге Сонунго деп кызыгып кире тургандай болуш керек да, магазиндин ичинде. Жөн эле Сонунго деп алып өтүп кетип калбаш керек экен да. Анан жаңы ачылганын көрүп, же болбосо ошол магазинди Сонунгону кийин деле 2 жылдан кийин деле башка биринчи жолу көрүп аткан адам, Сонунго, эмнеге Сонунго деп туруп кирип кете тургандай кылса дагы жакшыраак болот экен да.
жакшы. Анан азыр биздин көрүүчүлөргө ошол 3 китептен башка дагы китептерди сунуштап өтсөңүз болот. Ушуларды окусаңар пайдасы тиет деген. Негизинен азыр өзүм аябай китеп окуганына көп деле ыйлабайм да. Анан бирок ошол таасирленип окуп, анан көзүмө бир аз жаш алдым, ыйладым. Баягы Маркумдар үнү деген китеп бар го, Көчкөн Сактановдон. Аябагандай жакшы жазылган да. Анан балким ал китепти окугандан кийин адамдар ойлошу мүмкүн, эмнеге сунуштап койгон деп. Жок, биз өзүбүздүн Кыргызстан экенибизди же кыргыз элинин тарыхын окуп коюш, билиш үчүн ошол китепти дагы бир сефер кайталап окуп койсок, баягы жаңылай түшөт экенбиз да өзүбүздүн тарыхыбызды. Анан ошол биздин баягы Касым Тыныстановду, анан Абдыкерим Сыдыковду, анан бирөөсү болсо Баял Закиев болсо керек эле, аны унутуп калдым. Ошол үчөөнү бирдей убакытта тургузуп анан атат да. Баягы ошол сталиндик жашоо убагында ошол жерден мен аябагында ыйладым да. Чын эле ошол Кыргызстан ошону менен бүтүп кетип аткандай ыйладым да. Ошол китепти сунуштайм. Аябагандай маанилүү, анан Кыргызстандын ичиндеги, мындайча айтканда, унутулуп кетип аткан кыргыз тилиндеги сөздөр дагы ал жакта камтылган да. Анан окуганда могу сөз бул экен деп, анан мындай унутуп калган сөздөрдү билесиң да. Баягы сүйлөнбөй калган, анан бизде азыр көбүрөөк колдонуп калган баардык сөздүн ордуна эме же тиги деген сөздөрдү эмес, ал жакта дагы тереңирээк мааниси же болбосо ошол убакта колдонгон адамдар дагы көбүрөөк жазылган да. Ошол китептин ичинде сөз байлыгын бир аз кеңейтип алганга да болот. Ошол эле убакта Кыргызстандын тарыхын дагы кайта кайталап койгон болобуз. Анан дагы мындайча айтканда чоң калың китеп болгон үчүн өзүңдү бир чоң жеңишке жеткен эле өзүңдү аябай баатыр сезип каласың ал китепти окуп турганда. Анан айтышат да, бул 500-600 бараттык калың китеп да, өзү китепчи. Анан өзүңдү аябай дагы көбүрөөк китеп окуганга бир мотивация болот да. Ошол себептен ошол китепти сунуштайм. Анан бул китептерди сунуштайбыз. Негизи кызыккан адам баардык эле китепти окуса да, анан өзү эмнеге кызыкса, анан бир эле кечке бир багытты окуй бербей, художественный китептерди, көркөм адабиятты ошол эле мотивацияны, ошол эле тилдерин алмаштырып окуса, мисалы үчүн кайсы тилди билген болсо, ошол тилде окуса дагы мындай тилин дагы үйрөнгөн тилин дагы таштабайт. Мисалы үчүн окуй берсе, кайсы тилди билген болсо, кыргыз тилинде окусун, түшүнгөн болсо, орус тилинде окусун, ошол ким кайсыл китептерди тилди билсе, ошол тилде дагы китептерди окуй берет деп сунуштамакчымын да. Рахмат. Гүлжан эже, бүгүнкү убактыңызды бөлүп, ушундай китептер менен бөлүшкөнүңүзгө терең ыраазычылык билдиребиз. Буюрса, баягы кийин 7 облустта тең ушундай китепканаларды ачып, өзүңүздөр да китеп жазып, анан сиздердин китепти да талкуулап отурганга күн келер, Кудай буюрса, ошого жеткирсин. Дагы бир жолубузга терең ыраазычылык. Азыр биздин досторго да кайрылуу жасап койсоңуз болот. Өзүңүздүн атыңыздан сунуштарды айтып, китеп окуу боюнча. Негизи ушул азыркы учур, же болбосо 21-кылым өзү маалыматтын заманы, маалыматка толо учур, ошол кылым. Анан эмне кылам, кантип окуйм же бул нерсени кыла албайм эмес. Биз ушул эле китептердин ичинен же болбосо ошол эле смартфондон электрондук китептерди мүмкүнчүлүктөрүбүз аябагандай кенен да. Азыр биз баягы убагындагыдай Эйнштейндей болуп ачылыш ачыштын кажети жок заманда. Анан роботторду деле жасап койду, аны деле адам кылып койду. Ачылыш ачам, тигил бул эмес, ошол маалыматтарды биз көбүрөөк колдонуп калалы да. Биз кийинки ошол 21-кылым маалыматтын заманы болчу экен. Эми биз ошол нерсени дагы жакшыраак кылып 22-кылымга өткөзүп берели деп ойлойм да. Анан кийин дагы биздин урпактарыбыз ушул биз кылып кеткен
же болбосо туура көбүрөөк билимдүү болсок дагы Европа сыяктуу өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулсак эмнеге болбосун. Ошол нерселер үчүн биз маалыматтын заманында китеп жок эмес, китептин бардыгы бар, чыгып койгон, жазып койгон. Эми дагы жазып калышы мүмкүн, бирок ал мындай жазганда дагы мындай жаңы ачылыштарды эмес, ал адам таасирленген нерсесин жазышы мүмкүн да. Биз ачылыш ачканга уже болбой калды дегенде, болбой калды дегенде ачылыштын баары ачылып бүтүп койду. Биз башка планетага барып эле жашап келбесек, башка нерсесин баарын кылып коюшту да. Ошол себептен көбүрөөк китеп окуп, анан убактыбызды пайдалуу нерселерге жумшайлы. Анан маалыматтарды, туура маалыматтарды алалы. Анан эч нерсе кылганды билбейм деп отургандын ордуна көбүрөөк нерселерди үйрөнгөн керек. Адам үйрөнсө болот да. Бул азыркы 21-кылым ошол мындай ийилчээктердин заманы деп айтсак болот. Ошол ийилчээк болсок, анан дагы көбүрөөк ийгиликтерге жетебиз. Рахмат, ар тараптуу болсок, рахмат, дагы бир жолу терең ыраазычылык. Сиздерге дагы аябагандай чоң рахмат. Бизди ошол интервью алып кошконуңуздарга.